Достор, ошентип апам өтүп кеткенине дагы 1 жыл болуп калыптыр. Белгилерин коюп эстеп атам да. Апамды эми көп видеого тартып, элесин алып калайын деп ойлогом, бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болуп, же Москвада болуп калам, же башка жокто болуп калам. Ошентип тарта албадым. Анын үстүнө апам мындай публичный да адам эмес болчу да. 11 тууганбыз, ушу 10убузду дүйнөгө алып келген. Анан менин ушу элге кылган кызматымды, депутаттык мандатымды дайыма апам жогору коюп, сыйлап, элге кызмат кыл, ооба, ошентип сүйлө деп, чын айтсам, энергиянын булагы апам болчу да. Эми канчалык үй бүлөң, канчалык жакын адамдарың ишенген сайын сага сенде ошончо энергия болот экен. Албетте кээ бир кез учурда өзүм, анан албетте элдин жалпы мага болгон мындай баасы, мага болгон мындай мамилеси мага дем күч берчи. Бирок үйдө дагы, үй бүлөнүн дагы маанайы, колдоосу аябай чоң дем экен да. Эми бир топ адамдар мага ошентип кеңештерин айтып турат. Караңыздар, эми апам жылмайып турат. Эми карылар күнү дагы экен бүгүн. Карысы бардын ырысы бар дейт. Ушу карылар болуп турганы жакшы экен. Апамдын мага болгон ишеничи мага чоң дем күч берчү эле да. Ошондуктан апалар бар да сыйлабаш керек. Эми апам жаткан жер жайлоосун эми ошентип убакыт баардыгын өзүнүн ордуна коет экен. Андыктан бар да сыйлап алайлы.